Урматтуу атбашылыктар, биз план боюнча 500 катышуучу 250 сыйлык берели дегенбиз, бирок атбашка барып ата-энелер менен жолугуп сүйлөшкөндө 250ден көбөйүп кетти себептеген ар бир мектептен 25тен гана катышуучу болуш керек болчу, бирок чоң мектептер көбүрөөк катышуучу болду. Ошол себептен биз мындай чечимге келдик. Бизде 250 гана сыйлык болгондугу үчүн ар бир мектеп эң мыкты 23 окуучуну катыштырат. Андан тышкары калуучу окуучулар болсо, алар рейтинг боюнча мисалы ушинтип орунга келет. Мисалы үчүн бир 50 орундан 70 орунга чейинкилер не ала турган болсо, 1000 сомдук белек ала турган болсо, балким 1,5 сомдук белекти иши рейтинг боюнча кайсы белек туш келсе, жанагы квотадан ар бир мектептин квотасынан ашыкча болгон катышуучулар могул жерде кайсы белек болсо ата-энеси ушул белекти алып келип берет. Биз жыйынтыктар чыккандан кийин ата-энеге айтабыз, ушул белекти сатып келиңиз деп. Кээ бир ата-эне айтышы мүмкүн, мен балама башка белек берем десе болбойт да. Анткени бул жерде рейтинг боюнча кайсы белек туура келсе, ошол белекти ата-эне сатып келет. Ошол ата-эне берген белеги биз сахнадан кайра окуучуга берип коебуз. Ошондо бул жерден 250 сыйлык болсо, бир мектептен мисалы үчүн 100 окуучу катышып кеткен болсо, кандай болот? 100 окуучу катышып кетсе, биз 10 мектеп, 20 мектепти, 25ти 250-ни 20га бөлсөк канча болот? 12,5 болуп калат. 13 окуучуга, ар бир мектептен 12, эң көп 12-13 окуучуга биз белек беребиз. Калган мындан тышкаркы рейтинг боюнча мектептин эң мыкты 12синен кийинки 13, 14, 15, 16 орунду алган окуучулардын сыйлыктарын ата-энелер алып берет. Бирок кечээ мага ушул олимпиаданын демөөрчүсү досум чалып, 250 сыйлык аз болуп калышыбай, дагы кошоюнбу деп айтты мага. Аны айттым, экинчи күнү тизимен так чыгат. Тизимен так чыккандан кийин айтайын дедим. Бирок бул так эмес. 250ден ашыкча сыйлык берип да калышы мүмкүн, бербей да калышы мүмкүн. Ошол себептен бул видеону тарттык. Урматтуу ата-энелер, жанагы жогоруда айтылгандай эле 13 окуучудан тышкаркы мектептин эң мыкты 13 окуучудан тышкаркы окуучуларга сыйлыкты силер ата-энелер өздөрүңөр бересиңер.